Бирөөнүн үйүнө уруксатсыз кирүү тыюу салынган. Анын жашырган сыры, авраты сыяктуу бирөө билүүсүн өзү каалабаган нерселерди жоочун кишилерден коргоо, асыроо үчүн жарыя кылынган. Ошондуктан жоочун адам бирөөнүн үйүнө кирбей туруп, аталган нерселерди билип алуусу керек. Мисал үчүн, бирөөнүн үйүнө аны уруксатсыз назар салуу такыр жарабайт. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه البخاري والترمذي. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ким бир коомдун үйүнө алардын уруксатысыз караса, алардын көзүн оюп алышса, күн төлөө да, өч алуу да жок деди. Бухари менен Тирмизи риваят кылышкан. Ушул хадистен исламдан жеке коопсуздук канчалык жогору даражада корголуусу айкын көрүнүп турат. Эч ким анын үйүнө жашыруун түрдө назар салып турбаганын толук элестеткенде гана инсан өзүн эркин сезүүсү, үйү корголгондугу акысынан толук пайдалануусу мүмкүн. Уламаларыбыз бирөөнүн үйүнө жашыруун назар салуу арам экендиги жөнүндөгү хадиске кыяс кылып, бирөөнүн кеп сөздөрүн жашыруун түрдө тыңшоо да арам экендигине өкүм чыгарышкан. Эч ким бирөөнүн уруксатысыз анын кеп сөздөрүнө жашыруун түрдө кулак салуусу мүмкүн эмес. Ким бул ишти кылса, инсан укуктарынан чоң бир укукту жерге бузган болот. Турак жайдын инсан жашоосундагы үлкөн маанилүүлүгү жана зарылчылыгы этибарынан шарият мусулман инсандарга бул багытта өзүнчө адептерди жарыя кылган. Аталган адептер инсандын өз үйүндө бакыт таалайлуу, ырахатта жашоосун толук камсыздайт. Үйдө орточо болуу жана шартты жакшылоо. Бардык нерселерде орточолук дини болгон ислам үй-жай маселесинде да орточо болууга чакырат. Бир тараптан үй-жай маселесинде чектен ашып, менменсинүү жана сыймыктанууга өтүп кетүүдөн кайтарса, экинчи тараптан дүйнөдөн четтенип, үй-жайга көңүл бурбай коюудан кайтарат. Үй инсан жана анын үй-бүлөсү үчүн мекен болгондон кийин аларга эркин жана бейпил жашоо өткөрүү каражаты да болуусу керек. Турмуш өткөрүү үчүн зарыл болгон бардык шарт инсандын үйүндө бар болуусу жакшы эсептелет. Мусулмандар курган үй-жайларда жогоруда айтылган пикирлер өз маанисин тапкан. Аларда үй ээси, анын аялы, балдары жана бирге жашай турган жакындарынын дем алуулары, тамактануулары, даарат жана гусул кылуулары, конок күтүүлөрү жана башка зарыл ишмердүүлүктөрдү алып баруулары үчүн керек боло турган бардык шарттар жаратылган болот. Алардын үйүндө дин таалиматынын негизинде жашоо өткөрүүгө керек болгон шарттар көрүнүп турат. Мисал үчүн,
Алдыңкы мусулман архитектурасында үйлөрдүн эң урматтуу жерлери үйдүн төрү, мехраб деп аталган жана кыблага караган тарапта болгон. Үйгө келген конок да эч кимден сурабай, кыбла кайсыл жакта экенин билип, ибадаттарын аткарган. Үй курууда анын ичине чоочун көз түшүүсүн тыюу салуучу себеп да этибарга алынган. Көчөдөн өткөндөрдүн назары үй ичине түшпөй турган кылып пландалган. Ата-энелердин жатар каналары перзенттери көрө турган жерде болбостугу камсыздалган. Ошондой эле эркектер үчүн даярдалган мейманканалар да үйдөгү аялдарга тоскоолдук бербей турган даражада четте болуусуна өзгөчө көңүл бурулган. Азыркы үй куруу пландарында да жогоруда айтылган чырайлуу адаттарга амал кылынууда. Бирок кээ бир абалдарда билимсиздик же көңүл коштуктун акыбетинде адамдар өздөрүнө айрым ыңгайсыздыктарды туудуруп алышат же үйүндө жетиштүү шарт жаратууга көңүл бурушпайт. Мисал үчүн, кээ бир айыл жерлерде дааратканалар такыр талапка жооп бербейт. Балдарды жуунтуруу үчүн чоңдордун гусул кылуулары үчүн да жекече шарт жок. Биз, мусулмандар, бул сыяктуу кемчиликтерди жоготууга аракет кылуубуз зарыл. Үйдөгү материалдык адептер. Үй курууда чектен ашып, менменсинүүгө берилбөө жана бири-бири менен жарышуу үчүн керексиз нерселерди курбоо. Мусулман киши бардык адистиктердеги сыяктуу үй курууда да исламий адептерге амал кылуусу, үйдү чектен ашык бийик жана оймо чиймелерин коюп кооздоосу мүмкүн эмес.